Üçüncü bölüm. Өспүрүм Шамуэль Эйлинин жанында Теңирге кызмат кылып жүрдү. Ал күндөрү Теңир сөзү сейрек болду. Көрүнүштөр да көп болгон жок. Ошол күндөрү Эйли өз ордунда жатканда мындай окуя болду. Анын көздөрү тунарып көрбөй калган эле. Кудайдын чарактаны өчөлөк эле. Шамуэль Теңирдин ибадатканасында Кудайдын келишим сандыгы турган жерде жаткан. Теңир Шамуэльди чакырды. Ал «Мына мен» деп жооп берди. Анан Эйлиге чуркап барып, «Мына мен, сен мени чакырдың» деди. Бирок ал «Мен сени чакырган жокмун, кайра барып жат» деди. Ал барып, кайра ордуна жатты. Бирок Теңир Шамуэльди дагы чакырды. Ал ордунан туруп, Эйлиге экинчи ирет келип, «Мына мен, сен мени чакырдың» деди. Бирок ал «Уулум, мен сени чакырган жокмун, кайра барып жат» деди. Шамуэль Теңирдин үнүн тааный элек болчу. Теңирдин сөзү ага ачыла элек эле. Теңир Шамуэльди үчүнчү жолу чакырды. Ал ордунан туруп Эйлиге келип мындай деди: «Мына мен, сен мени чакырдың». Өспүрүмдү Теңир чакырганын Эйли ошондо түшүндү. Ошондо Эйли Шамуэльге «Кайра барып жат, сени чакырганда сүйлө Теңирим, кулуң угуп жатат дегин» деди. Шамуэль өз ордуна барып жатты. Анан Теңир келип турду да мурдагыдай «Шамуэль, Шамуэль» деп чакырды. Шамуэль «Сүйлө Теңирим, кулуң угуп жатат» деп жооп берди. Ошондо Теңир Шамуэльге мындай деди: «Мен Ысырайылда бир иш кылам. Ал жөнүндө уккандын эки кулагы зыңылдап калат. Мен Эйлинин тукуму жөнүндө айтканымдын баарын ошол күнү аткарам. Мен баштайм жана бүтүрөм. Мен ага уулдарыңдын мыйзамсыз иштерди кылып жатканын көрүп туруп, аларды тыйбаганың үчүн, ушул күнөөң үчүн сенин тукумуңду түбөлүккө жазалайм деп айткам. Ошондуктан Эйлинин тукумуна ант бергем. Эйлинин тукумунун күнөөсү курмандыктар менен да, нан курмандыктары менен да түбөлүккө жуулбайт». Шамуэль эртең мененкиге чейин жатты. Анан Теңир үйүнүн эшиктерин ачты. Шамуэль бул көрүнүштү Эйлиге айткандан коркту. Бирок Эйли Шамуэльди чакырып мындай деди: «Шамуэль уулум». Ал «Мына мен» деп жооп берди. Эйли ага «Теңир сага эмне деди? Менден жашырба. Сага айтылгандан бир нерсе жашырсаң, Кудай сени жазалайт, катуу жазалайт» деди. Ошондо Шамуэль ага бүт баарын айтып берди. Эч нерсе жашырган жок. Эйли ошондо мындай деди: «Ал Теңир, ал эмнени кааласа, ошону кылат». Шамуэль өсүп жетилди. Теңир аны менен болду. Ага айтылган бир да сөз аткарылбай калган жок. Дандан Беер-Шебага чейинки бүт Ысрайыл эли Шамуэльдин Теңирдин пайгамбары болууга татыктуу экенин билди. Теңир өзүн Шилодо сөзү аркылуу Шамуэльге ачкандан кийин Шилого келип турду.